Жугуштуу жана жугуштуу эмес болуп экиге бөлүнөт. Жугуштуулар булар козгогучтары грибок, бактерия, вирус болгон үчүн ушул спор, грибок, бактерия, вирустардын споралары аркылуу аба ырайынын жамгыр жааганда, же күн ысыганда, же адам аркылуу, мал аркылуу, жана башка жан жаныбар аркылуу бири-бирине жуккан үчүн буларды жугуштуу илдеттер дейбиз. Ошол айыл чарба эгиндеринин 90% грибоктук козгогучтар менен грибоктук козгогучу грибок болгон илдеттер менен ооруган үчүн көбүнчө фунгицидтерди колдонобуз. Эгер талааңыздарда эгиндериңиздер вирус илдети менен ооруган болсо, анын дарысы жок, бирок вируска аз чалдыгат. Көбүнчө ошол 90% эгиндерибиз грибоктук илдеттер менен ооруйт. Ал эми жугуштуу эмес илдет деп биз элементтердин жетишпегенин айтабыз. Мисалы азот, фосфор, калий жетишпесе, өсүмдүктөрдүн сырткы көрүнүшүндө кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот дагы, аны дыйкандар көбүнчө жугуштуу оорулар менен алмаштырып, ошонун айынан базардан бир фунгицид же башка бир пестицидтерди алып келип чачып чыгымга учурашы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер ошол сырткы көрүнүшүнө карап туруп, бир аз болсо дагы ажыратышты үйрөнүп, же болбосо агрономдорго кайрылсаңыздар, сиздерге аныктап берет. Мисалы, азот жетишпесе, бой өспөй, көрүнүшү аш жашыл болуп, ушундай белги болот. Мисалы, жалбырактын чекелеринен, ортолорунан ушундай бир кызыл, кырмызы түстөгү белгилер пайда болот. Ушундай белги пайда болгондо сиздер жерге фосфор жетпейт экен деп билсеңиздер болот. Ал эми калий жетишпегенде өсүмдүк денесиндеги сууну кармабай тез бууланууга дуушар болот дагы, өсүмдүк соолун кабалда болуп, будайлардын же болбосо өсүмдүктүн жалбырактарынын чекелеринен куурай баштайт. Арпанын данын карай турган болсок, даны толбой, үрөн кийинки жылы үрөн сепкенге жарабай калат. Ал эми толук сапаттуу үрөн алабыз десеңиздер, ушундай фосфор элементин бериш керек. Кийинки таблицада бул ошол Европадагы будай талаларындагы эксперименттен алынган таблица. Ошол мисалы дыйкандар көбүнчө жаңы будай өсүп чыкканда берет азотту. Мына бул мезгилде жана чайлоо мезгил башталганда беребиз. Көбүнчө ушул эки мезгилде биз азот жер семирткичин беребиз. Ал эми ошол будай жаңы баш алып баштаган мезгилде дагы бир аз бөлүгүн, азоттун бир аз бөлүгүн берсек, ушул азоттун ушул мезгилдеги берилиши ушул нандын көтөрүмдүүлүгү же болбосо клейка айнасы дагы жогорулайт. Жугуштуу илдеттер же болбосо грибоктор түшкөндө дагы будайлардын сабактарында же арпалардын сабактарында ушундай саргайган белгилер пайда болот. Бирок бул белгилерден сырткары ушундай ак кубалактар түшүп, ак кебер деген илдет пайда болот. Ушундай белгилер пайда болгондо агрономдор менен макулдашып туруп, анан ушул ооруларга каршы фунгицидтерди колдонсоңуздар болот. Кийинки оору септариоз. Көрдүңүздөр, ошо азот белгиси жетишпегенде эле бул жакта дагы жалбырактар саргайып, куурай баштайт. Бирок булардын белгилери ошол септариоз деген илдеттин споралары түшүп, ушундай абалга жетет. Кийинки сүрөттө бардыгыңыздарга кеңири белгилүү болгон бул заң илдети. Бул ушул алдын ала үрөндү дарылабай сепсеңиздер, же болбосо жаанчыл жылдары будай талаларыбызга ушундай заң илдети, орусча ржавчина деген илдет ушинтип таркайт дагы. Бул илдеттердин айынан түшүндүүлүктүн 30% төмөндөп кетет. Өсүмдүктөрдү коргоо, илдеттерден коргоо бардык эле эгиндерди алдын алуу менен гана дарылайбыз. Будайдын илдеттерине каршы күрөшүү үрөн дарылоодон башталат. Үрөндү таза, репродукциясы жогору, сертификаты бар үрөндөрдү алгандан кийин биз үрөндөрдү дарылайбыз. Же болбосо дарыланган үрөндөрдү алышыңыздар керек. Үрөндү дарылап анан себиш үчүн төмөнкү дарыларды алсаңыздар болот. Мисалы Систива деген дары таасир берүү заты флуксапироксат. Иншур перформ деген дары таасир берүү пирокластерапин, тритиконазол. Ушул заттар бул биздин дыйканчылыкта бул жаңы таасир берүү заттар болуп эсептелип, булардын таасири жакшы эффективдүүлүгүн берип, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Полярис деген дарылар. Бул дарыда 3 түрдүү таасир берүү заты бар. Прохлораз, имазолил, тебуконазол. Бул
көбүнчө ошол кара көсөт, тамыр чирик, зам илдети жана башка көптөгөн илдеттерге каршы күрөшөт. Сиздер таасир берүү заты 2-3 таасир берүү заттары бар дарыларды колдонсоңуздар жакшы болот. Үрөндү сепкенден кийин чыкканга чейин же болбосо чыккандан кийин анча-мынча сөңгөк үрөн дарылоочу дарыларды алып атканда ушундай таасир берүү заттарына көңүл бурушуңуздар керек, же болбосо агрономдор менен кеңешиңиздер. Өсүмдүк өсүп чыкты, өсүп атат, үрөндү дарыладыңыздар, бирок кээ бир жылдары жаан-чыл болот. Ошол жаан-чыл жылдары оорулар таркап кеткен болсо, Цериакс, Абакс Ультра, же Приаксор деген дарыларды колдонсоңуздар болот. Ушул эле дарыларды чач деген бул шарттуу түрдө эмес, агрономдор менен кеңешип же дүкөндөрдөн алып атканда сатуучу менен кеңешип дагы башка дарыларды алып чачсаңыздар болот.